Ошол маалда эмне болду, эчтекени ойлонгон жокмун, ошо ойдон эле. Болжол менен түшкөн мал шаардык ички иштер бөлүмүнө балдарды көлмөгө чыгып жаткандыгы тууралуу кабар түшкөн. Анда милициянын ага лейтенанты Амантур Бакиров кесиптештер менен дароо жардамга барышкан. Эки бала чөгүп атыптыр, ошондо вызов түштү деди. Ошол маалда биз жанымдагы напарник балдар Мамытов, Байболот, анан Кубатбеков, Темирлан болуп чогуу автоунаабыз, жеке автоунаабыз менен келип, автоунаалар токтоп турган жерге токтоп, ошондо чечине калды, чуркап келди, эчтекени карабастан тиги баланы көргөнбүз, бир бала турган. Бизге эки бала чөктү деген. Ошол жака кирдик. Мен өзүм чечинип барып эле кирдим. Бир апа да турган бул жерде. Ошо кыйкырды, кире калгыла, жардам бере калды. Милициянын ага лейтенанты суук аба ырайына, муз болгон сууга карабай эки баланын өмүрүн сактап калган. Амантур Бакиров ошол учурда биринчи кезекте балдарды суудан алып чыгып кетүү маанилүү болгондугун айтат. Ошол маалда эмне болду, эчтекени ойлонгон жокмун, ошо ойдон эле кирдим. Эми жумушум ант бергенден кийин кыргыз элдин коопсуздугун караш үчүн деп эле жүрөбүз жумушта. Мен биринчи баламды куткарган жер мен мойнуман келеткен ошол маалда жип тартып туруп тартканда, жипти карманып туруп тартсам, мен мойнума тийген да, эме лёт ошондо койройдум, ошо ойдон мояктан келди. Анан лётторду, муздарды сындырып өзүм эле алып чыктым да. 8 январда 10 жана 12 жаштагы балдар көлмөгө муз тээп ойношкон. Бирок жука муз жарылып, бир туугандары сууга түшүп кетишкен. Анан мен биринчи чыгып кеткем, байкем алды кирип кеткен. Анан бизди милиция байкап куткарды. Милиция кызматкерине Бакиров Амантурга ошого чоң рахмат, ыраазымын балдарым аман алып калганына. Азыр балдарым акыбалы жакшы, палатада өздөрү өз алдынча тамак ичип басып атышат. Азыр бир тууган балыкчы шаардык ооруканасында дарыгерлердин көзөмөлүндө болууда. Балдардын абалы жакшы. Экөөнүн абалы деле оор абалда түштү. Оор абалда түшкөнүнө байланыштуу биз реанимация бөлүмүнө которгонбуз. Келгенден баштап кислородотерапия кылдык, анан жылуу согревание жасадык. Андан кийин уколдорду жасап, бүгүнкү күндө абалы жакшы, жаракат бөлүмүнө котордук. Азыркы маалда балыкчы. Эске салсак, Амантур Бакиров 2 жыл мурун 19 жаштагы кызды сактап калган. Анда кыз сууга өз боюн таштап, өмүрүнө кол салууга аракет кылган. Милиция кызматкери сууга секирип, кызды аман эсен жээкке алып чыккан.